235 бул 3 орундуу сан. Анда 5 бирдик, 3 ондук жана 2 жүздүк бар. Жана ошондой эле 235 санын кутучалар аркылуу көрсөтө турган болсок, бизде жүздүк кутучалардан экөө бар. Бул 1 жүздүк кутуча, ал 100 бирдиктен куралат. 100 бирдик биригип 1 жүздүктү түшүндүрөт. Жүздүк кутучадан экөө. Ал эми ондук кутучадан бул ондук кутуча, 1 ондук кутуча 10 бирдик кутучадан куралат. 10 бирдик кутуча биригип 1 ондук кутучаны түзөт. Ондук кутучадан 1, 2, 3 бар. Ал эми бирдик кутучалардан 1, 2, 3, 4, 5. 5 бирдик кутучабыз бар. Эгерде биз бул санга бир тегерек ондукту кошсок, кандай өзгөрүү болот? Бир тегерек ондукту кошобуз. Анда өзгөрүү кандай болот? Бизде бирдиги жок, демек биз ондукка бир ондукту кошобуз. 10 бул тегерек ондук. Эгерде кошконубузда өзгөрүү кандай болот? Анда биз бул кутучаларга дагы бир ондукту кошуубуз керек. Бир ондукту алып келип коштук. Кошконубузда бизде ондуктар бөлүгүндө өзгөрүү болду, жана бирдиктер жана жүздүктөрдө эч кандай өзгөрүү болгон жок. Анда бизде 5 бирдик бар болчу, 5 бирдигибиз ошол боюнча калды. Аны жазып алабыз. 5 бирдик. Ал эми ондуктарда 3 ондугубуз бар. Ага 1 ондукту коштук. Бизде 4 ондук болуп калды. Же болбосо ондук кутучалардан 1, 2, 3, 4. 4 ондук кутучабыз болду. 4 ондук. Жана жүздүктөрдө бизде өзгөрүү болгон жок. 2 жүздүк. 2 жүздүк, 4 ондук, 5 бирдик. Эгерде мамыча түрүндө дагы кошконубузда бизде 5 бирдигибизде өзгөрүү болгон жок. 5 деп жаза алабыз. Ал эми ондугубузда 3 ондугубузга 1 ондукту кошуп атабыз. Анда 4 болуп калды. Ал эми жүздүктөрүбүздө өзгөрүү болгон жок. 2. Сумма 245. Ондук. Тегерек ондук кошконубуз үчүн ондуктарда гана өзгөрүү болду дагы, башка эч бир санда өзгөрүү болгон жок. Эгерде биз ушул эле санга тегерек жүздүктү кошконубузда суммада кандай өзгөрүү болмок? Аны көрөбүз. Ал үчүн жаңы баракча ачып алабыз. Бир тегерек жүздүк кошобуз дедик. Кошобуз. Тегерек жүздүк. Бизде ондук жана бирдиктер жок. Бул тегерек жүздүктүн, анда аларга кошпойбуз дагы. 1 жүздүктү 2 жүздүккө кошобуз. Кошобуз 1 жүздүк. 1 жүздүк. Анда биз бул кутучаларга дагы 1 жүздүктү кошуубуз керек. 1 жүздүктү коштук. Мынакей, бизде 2 жүздүк бар болчу, ага дагы 1 жүздүктү алып келип коштук. Анда бизде жалпы 3 жүздүк болуп калды. Жана ошондой эле бирдиктер жана ондуктарда эч кандай өзгөрүү болгон жок. Анда биз бул жака жазып алабыз. Бирдиктерде өзгөрүү болбогондугу үчүн 5 бирдик. 5 бирдик. Ал эми ондуктарда дагы өзгөрүү болгон жок. Анда 3 ондук. Ал эми жүздүктөрдө бизде 2 жүздүк бар болчу, ага 1 жүздүк коштук. 3 жүздүк. 3 жүздүк. Бул жакта бизде 5 бирдигибиз, 3 ондугубуз жана 3 жүздүгүбүз бар. Бизде тегерек жүздүктөрдү кошконубузда тек гана жүздүктөр катарында өзгөрүү болду дагы, ал эми башка катарларда бирдиктер жана ондуктар катарында эч кандай өзгөрүү болгон жок. Суммабыз 235 санына тегерек 1 жүздүктү кошсок 335 болду.